Бүгін 20 март 2020 жыл Жуковский аэропорты түнгі саат 12:30. Ассалаумағалейкум. Өзіңізге туғандарыңыз. Бүгін 20 март Жуковский аэропортына тұрамыз. Бұл жерде айналып біздің Қырғызстаннан келген мекендестеріміз, жерлестеріміз. Туғандар жерлестер аэропорттар. Жетістікте болып қалды. Жас балдар бар, аял балдар уже кетіші. Қайырылған кездер. Қайырылды, біріншілерден болып, ошо қолдаусын көріп жүрді. Ушул нерсе урушулган нерселердин баарын ушул Павлецкий Дамаскада 200 орунга ылайыктуу жатакана сүйлөшүлдү, баары бекем төлөндү. Машиналарда келди уюшулду, баары жерден алып кетип, кайра алып келип тамак ашына, азыр тамак аш алып келдик баарына. Тамактан жол аста. Кудай буйрса чечилди. Эртең дагы рейстер самолеттен кетти да. Жана ошондой эле Республикасы миграция ишканасы Россия Федерациясында жакшы иштеп аракеттүү жардам берип атат. Айтылганда айтып кеткендей, Тоорбек агабызга келе албай, Домодедово метродо Шереметьево аэропортунда ушундай эле ситуация болуп атат. Алдап болуп калды. Ошоға келе албаганына байланыштуу ушундай иш аракеттер болуп атат. Ушундай биз мекенибизге, элибизге, жерибизге күйгөн депутатыбыз бар экен. Ошолордун бизге көрсөткөн жардамы, колдоп турган сөзү дегендей, бөтөн жерде бөтөн элде жүрөбүз. Рахмат. Өзүбүздөн чыккан алыста туруп, болсо дагы жакта чийинген адамдар бар экен. Ошол жардам менен мекенибизге кайтабыз. Рахмат сизге калышча келгениңизге убакытты ажыратып. Баары биримдикте ушундай ынтымактуу болсок, баардык нерсени жеңебиз. Университетте жетиңиздер. Ошол иш аракеттердин баарына ушул Тазбековага Эми баарыбыз Шереметьевоға барып, мекендештерден бауыры ошондықтан азыр келді. Бұл жақында мүмкін болды. Бізге қарауымыз келді. Ошондықтан бардыңыздарға кішкене барды сабырдылық тілейміз. Сабырдырақ болайын туғандардың көпке келген işler Құда қаласа, иншалла жақсы болып кетеді. Жақсы күндер дагы келеді, жақсы күндер алдыда деп ойлаймын. Ошондықтан бардығыз маңайды бұзбайды. Құда қаласа бүгін азыр чайды ішіп, демді алып, ертеге самолетте барлық мекенге ұшып кетеді Құда қаласа. Барларға игілік туғандар. Анан кейін депутатқа рахмат. Депутатқа рахмат. Ошо Кубанычбек Советович жолок кылып, бул жерде сиздерге кызылачылык бүт эле бардык коомдор. Мына ушундай мекендештер айласыздан сумкаларды жерге коюш мекендештердер ушундай жерде жатышат, эс алышып. Эч ким карабай, кайдыгер карагандан ушул Кубанычбек Нурматов агабызга чоң ыраазычылык. Колдон келишче жардам кылып 200 орунду мейманкананы сүйлөшүп, анын акчасын төлөп бүт баарын. Машиналарды сүйлөшүп, тамак аш, жылуу тамак аштарды сүйлөшүп полный обеспечение кылды. Жамаат мына Жуковский аэропортуна келдик. Бул эми Кыргызстан эмес, Россия эмес, дүйнө боюнча болуп аткан ушундай иштер эми Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Биз мына ушул кабар тапкандан кийин жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан саясий партиясынын депутаты болон Кубанычбек Советович да кабар тапкан экен, балдар кабар берген экен. Ошо депутат менен байланышып, мына балдарга бүт ысык тамак 200 орунду мейманкана сүйлөшүлдү. Азыр калоочулар бар ошол мейманканага жайланышат. Эртең мененки тамагы, түшкү тамагы бардыгы уюштурулду. Ошондуктан азыр баарыбыз аэропортто турабыз. Азыр Кудай кааласа ошол бардыгы мейманканага жөнөп жатабыз туугандар. Ушуну баарын уюштуруп берген, жардам берген биздин жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Советовичке да чоң рахмат, Алла ыраазы болгон болсун. Дайым ошо элдин кызматында болуп, эл үчүн иштеген биздин жакшы Кыргызстандын
татыктуу жигиттеринен болсун. Рахмат баарыңыздарга. Тынч болуңуздар. Кудайым баарыңызга тынччылык берсин. Урматтуу мекендештер, бүгүн 20 март 2020 жыл кырдаалга байланыштуу Жуковский аэропорттун мекендештерибизди Павелецкий райондагы ушул хостелге алып келдик. Бул жерге бир 200 орунду хостел түзүлүшүп, акчаларын депутатыбыз Кубанычбек Нурматов агабыз төлөп, ошол ага демилгесине болуп жатат ушул иштер. Өзүңөр көрүп жаткандай ушул машиналар